Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү Чолпон Ата айылынын тургундары, Көгүл Тырысыкөл санаториясынын эс алчулары. Бүгүн өтүп жаткан ушул жакшынакай концертибиз биздин Чолпон Атанын кызы экен, балыкчынын келини болгон Сулайманова Зарина Айдаралиевнанын Кореяга чыккуларда $83,000 АКШ доллары менен операцияга чакырып атканына байланыштуу ушул биз кайрымдуу концерт өткөзүп аттык элек. Ушул концертти Кыргыз Республикасынын Пенсиялер фондунун төрайымы Замира Акиевна эжекебиз келип, азыр да келип, көчөдө келип кетти. Ушул киши колдоду, ошо менен чыктык элек. Бүгүн ушул концертке келип атканыңыздарга терең ыраазычылык билгизебиз. Ушул кыргыз эли көп түкүрсө көл болот, көл толкуса сел болот дегендей, ушул баарыңыздардын колдооңуздар менен жакшынакай ушул кызыбызга жардам көрсөтүп атабыз. Силерге терең ыраазычылык билгизебиз. Биякта тургандар болсо, ушу Заринанын апасы Шайрик эжекебиз, атасы Айдар байкебиз, Гүл эжекебиз кайненеси. Бияк болсо балык шаарынын координатору Табалдиев Айнагүл Нарымбаевна. Ушул кишилер болуп чогуу. Бакыт Табалдиевич да кошулуп атат. Анан Бакыт Табалдиевич келип койсоңуз бияка. Ушул кишини да бир баса белгилей кетели. Бүгүнкү күнү ушул Торайгыр айыл өкмөтүнөн баштап Чолпон Ата шаарына чейин сиздерге жаңы координатор Пенсиялер фондунан шайланып атат. Ошол координаторду да бир сер эскерте кетели, келип коңуз бияка. Анан Заринага кайдыгер карабаган кыргыз элине терең ыраазычылык билгизем. Дагы эле болсо колдооңуздар, коштооңуздар, мындай оору башыбызга келбесин, оору илдет жаман экен. Ушул Шайыркүл апабыз, Айдаралы байкебиздерди колдоп, коштоп, ушул жерге калтырбай келип атсаңыздар, дагы бир жолу терең ыраазычылык билгизем. Берип койсоңуз рахмет. Анан бүгүнкү күндө дагы бир жолу эскертүү кетүү нерсебиз. Ушул Жакупов Бактыбек Табалдиевич ушу Чолпон Ата шаарына координатор болуп шайланып атат. Ушул боюнча сиздерге да кайрыла кетейин. Ушул кишини да колдоп, коштоп, көтөрүп койсоңуздар. Бул кишиге Пенсиялер фондунда пенсиялердеги чыга албай аткандар, пенсияга кыйналып жүргөндөр, жана ДЦП менен оору кыйналып жүргөн балдар болсо, баарын тең ушул кишиге кайрылыңыздар. Биз Чолпон Ата шаарынын мэриясына, акимине да кайрылып айтып кетебиз. Баарын тең ушул бүгүнкү тапшырылып аткан күбөлүгүн дагы бир жолу сиздердин көзүнчө тапшырып коелу. Ушул бала координатор. Анан ушул Бишкек шаарынан Сурия Адашканова кайрымдуулук фондунун атынан мыкты ишкер деген төш белгилерди ошондо тапшырып коелу. Эми Заринанын ушул жакшылык болсо экен, Кореядан аман эсен келип, айыгып келип